Жакында Ленин айылында заманбап соода логистикалык Манас шаары пайда болот. Мындагы 700 гектар жерге 5 миллион 600 миң чарчы метр курулуш объектилери салынмакчы. Анда 30 миң соода аянтчалары жайгашып, жергиликтүү калк жумуш орундары менен камсыздалат. Бул логистикалык борбордун ири деңиз порту менен салыштырууга болот. Дүйнө жүзүнүн баары тең ушу Кытай мамлекети менен соода саттык кылсак дейт. Анткени ички тоң продукциянын бүт жалпы жер жүзүн ала турган болсок, ошонун 26%-на чейин ушу Кытай мамлекетинде өндүрүлүп атат. Буюрса болгон дүйнөдөгү кайсы өлкө болсо деңиз аркылуу чыкканга соода саттык кылууга биз мүмкүнчүлүк алып атабыз. Бул биздин айыл чарбабызга, өндүрүшүбүзгө, биздин гендерди кайра иштетүүдө, жаңы технологиялардын келүүсүнө абдан чоң шарттардын баарын түзүп берген тат. Долбоорго салынуучу жалпы инвестициялардын суммасы 4 миллиард 500 миллион акш долларын түзмөкчү. Курулуш иштери 6 этаптан туруп, заманбап шаар 4 жылда толук кандуу бүткөрүлөт. Анда 40 миң адам жашап, 600 миң адам туруктуу иштемекчи. Бул жерде мындай шаарга бүт керектүү нерселер, инфраструктуралар бар толугу менен бул жерде курулат. Бул жерде сиздер мына көрүп атасыздар, бул жерде суу сактагыч бар. Суу сактагычка эч кандай зыяны болбойт. Биздин дагы суроо талаптар болду. Суу сактагыч жанында жээкте 200 метрден алыска башталат курулуштар. Бирок 200 метрди жакшынакай сейил бакты жасап берет деген ушундай шарттарды айтканбыз, алар макул болушту. Мындай айткандай, азыркы дүйнөдө болуп аткан жаңы кадамдар, ушу жаңы кадам негизинде жакшынакай жаңы жогорку заманбаптуу шаар курула турган мындай бел байлап атабыз. Бул жерде унаат этиктер базары, транзиттик кампа, мейманкана комплекси жана кездеме базары болмокчу. Жаңы шаардагы бийиктиги 200 метрлик имарат менен жыйын көргөзмө борбору аймактагы эң кооз курулуштардын бири болот деп мерчемделүүдө. Ушул суунун жээги жагы турак жайлар болот. Бул азыр биз турган жак ушул суунун жээги болуп калат. Тиги Ленинский айыл жагын караганда ошол жактары кампалар жана ошол соода борборлору болот. Курулуштун дагы бир артыкчылыгы мында жалпы аянты 1 миллион чарчы метрди түзгөн турак жай комплекси болот. Анын 10% мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлүп берилет. Мындан тышкары 6 миң окуучуга ылайыкталган 2 мектеп, бала бакчалар менен медициналык мекемелердин курулушу дагы пландалган. Логистика заманбаптоордо өтө маанилүү тармак болуп саналат. Айрыкча Кытай жана Кыргызстан үчүн. Анткени биз коңшу мамлекеттербиз. Кыргызстан бул жаатта борбор Азия эле эмес, Европа жана бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү. Себеби ал 9 жолдун тоомунда орун алган. Кыргызстан тоже занимает очень важное место. Кыргызстан Улуу Жибек жолунда жайгашкандыктан ири транзиттик аянтча катары кызмат кыла алат. Масштабдуу долбоор ишке ашса, биздин өлкө менен Кытайда өндүрүлгөн товарларды чет мамлекеттер ушул жерден ташып кетишмекчи. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүндө Кытайдын үлүшү 42% түзөт. Мунун 98%-ын импорт, ал эми 2%-ын экспорт ээлейт. Назира Бегалиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.